сөз Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин өкүлү Кулназаров, Руслан Арсланбековичке берилет. Саламатсыздарбы? Урматтуу төрага, урматтуу соттор, урматтуу сот процессинин катышуучулары. Уруксат этсеңиздер, арыз ээлеринин өтүнүчүн карап чыгып, Кыргыз Республикасынын министрлиги жазуу жүзүндө берген жообун окуп берген. Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, Кыргыз Республикасынын административдик процесстик кодексине жана Кыргыз Республикасынын жарандык процесстик кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө 2020 жылдын 11 апрелинде номер 85 Кыргыз Республикасынын мыйзамы кабыл алынган. Анда Кыргыз Республикасынын административдик процесстик кодексине 113 беренесинин төмөнкүдөй 8 бөлүк менен толукталган. Эгерде мыйзамда башкасы белгиленбесе, сот жойлуу деп тааныган себептер боюнча доону берүү мөөнөтүн өткөрүп жиберген жана даттанылган актылар кабыл алынган же даттанылган аракеттер жасалган күндөн тартып 10 жылдан кечиктирбестен сотко кайрылган жаранга өткөрүп жиберген мөөнөт калыбына келтириши мүмкүн. Мыйзамдын максаты административдик доонун жардамы менен укуктарды коргоонун жүзөгө ашырууда. Мыйзамда убактылуу чектөөлөр белгиленген укуктук аныктык принцибин бекемдөө болуп саналат. Кандай гана талап болбосун, сотко өз убагында билдирүүгө тийиш, анткени бузулган укуктарды коргоо үчүн акылга сыярлуу убактылуу чектөөлөрдүн жоктугу мындай талаптар коюлган адамдардын талаптарын кемситүүгө алып келиши мүмкүн. Кыргыз Республикасынын жарандык кодексинин 211 беренесине ылайык, доонун эскериши деп укугу бузулган адамдын доосу боюнча укукту коргоо мөөнөтү таанылат. Башкача айтканда, бул укуктук мамилелерди өзгөртүү же токтотуу пайда болгон ченем убакыттын белгилөө мезгилдери же календарлык датанын учурлары же жылдар, айлар, жумалар, күндөр же сааттар менен эсептелинген убакыттын өтүшү менен тыгыз байланышта. Ошол эле учурда доонун эскериши мыйзамдардын негизги институттарынын бири болуп саналат. Анткени ал сот тартибинде бузулган субъективдүү укукту коргоонун убактылуу алкагында аныкталат. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын административдик процесстик кодексинин 98 беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык, жылдар, айлар же күндөр менен эсептелүүчү процесстик мөөнөттүн өтүшү календарлык күндөн же анын башталышы аныкталган окуянын келип чыгышынын кийинки күндөн башталат деп белгиленген. Ошентип, доонун эскериши институтунун мааниси доо түрүндө укукту коргоо талабы убакыттын өтүшү менен чексиз болушу мүмкүн эмес экендиги чагылдырылат. Бул укуктук аныксыздык аныкталбаган абалына жол берилбестиги, ошондой эле чындыкты аныктоого жана укуктуу чечимге келүүгө мүмкүндүк берүүчү иштин бардык жагдайларын өз убагында айкындоо мүмкүнчүлүгү менен шартталышы мүмкүн. Ошону менен бирге Кыргыз Республикасынын жарандык кодексинин 220 беренесинин 8 бөлүгүндө доонун эскериши мамлекеттик же муниципалдык менчикте турган имараттарды, курулмаларды, жер участокторунун жана социалдык багыттагы башка объекттерди менчиктештирүүнүн мыйзамдыгы жөнүндө, ошондой эле аларды республикалык же жергиликтүү бюджеттин пайдасына мыйзамсыз менчиктештирүүгө байланышы чыгымдарын кайтарып берүү же ордун толтуруу жөнүндө талаптарга жайылтылбайт деп белгиленген. Биздин оюбузча, Кыргыз Республикасынын административдик процесстик кодексинин 8 беренесинин 10 бөлүгү, 110 беренесинин 8 бөлүгү Кыргыз Республикасынын конституциясына карама каршы келбейт деп эсептейт. Кайрылуучу тарап, сурооңуздар барбы юстиция министринин өкүлүнө? Жокпу? Урматтуу судьялар барбы? Жокпу. Отуруңуз.